Asker bölüktün tüzülgөн günü menen kuttуктаймын. 2025-жылдын 18-январ күнү Коргоо министрлигинин 35-524 аскер бөлүгүнүн түзүлгөн күнү белгиленди. Иш-чарага куралдуу күчтөрүнүн түштүк батыш оперативдик кол башчылыгынын аскер бөлүктөрүнүн командирлери, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана аскер бөлүктүн өздүк курамы катышты. Түштүк батыш оперативдик кол башчылыгынын кол башчысынын орун басары аскер бөлүктүн өздүк курамын куттуктап, ийгиликтерди каалады. Ошондой эле өз кызматында мыктылыгын көрсөткөн аскер кызматкерлерине ардак грамоталарды тапшырды. Иш-чаранын жүрүшүндө 35-524 аскер бөлүгүнүн өздүк курамы тарабынан даярдалган тактикалык эпизоддор көрсөтүлдү. Боюнча күжүрмөн абалга келтирилип, мыйзамсыз куралданган аскерлер туткунга алынган калктуу конушту бошотуу боюнча тапшырма алышат. Учуучу аппараттарды колдонгон учурда учкучсуз учуучу аппараттарга каршы курал менен анын башкаруусун жокко чыгарып, сайсыз курал жардамы менен зыянсыздандыруу аракеттери көрүлүүдө. Өздүк гранаталарын жана түтүн шашкаларын колдонуу эрежелери көрсөтүлүүдө. Жашыруу жерде жайгашкан учкучсуз учуучу аппараттарды башкаруучу операторду жөткүлүү аракеттери жасалууда. Согуш талаасында душмандын огунан жараат алган аскер кызматкеринин коопсуздугун камсыздап, биринчи медициналык жардам көрсөтүп, согуш талаасынан алып чыгууда. Чыгуу аракеттери жүрүүдө. 100 миллиметрдүү замбирек БС-3 душмандын танкаларын, оор сууктургон аскердик техникаларын, ок атуу каражаттарын, душмандын байкоо пункттарын жана коргонуудагы тирүү күчтөрүн жок кылууга даярдалган. Салмагы 3650 тонна, калибр 100 мм. Стволдун узундугу 5960 мм. Атуу ылдамдыгы минутасына 8-10 снаряд. Эң алыскы атуу аралыгы 21360 метр. Түз атуу аралыгы 1200 метр. Снаряддын учуу ылдамдыгы секундасына 895 метр. Горизонталдык мээлөө бурчу 58 градус. Вертикалдык мээлөө бурчу -5 градустан +1 градуска чейин. Let's